Kaldırdım. Biro urmаттуу депутаттар, мен силерге бир маселени айтып коеюн. Мен Кыргыз Республикасынын кабинет министрлеринин төрагасынын орун басары катарындагы жалпы бул жерде отурган кесиптештердин атынан да кайрылам. Урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип бир пленный эмеспиз. Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Силер Кыргыз Республикасынын баардыгынын элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кам көрүп, биз бири-бирибизге сылык сүйлөшөлүк. Мен билбейм, сиз каяктан келдиңиз, урматтуу депутаттар, бирок баардыгыбыз жогору трибунага келдик, жогорку кеңешке келдик. Ушул жерде давайте элибизди сыйлайлык, министрлер кабинетин сыйлайлык. Жолдобаевич, Сиз бул жерге келип Жолдобаевич, бул жерге келип сиз бизге сабак өтпөңүз. Сиз биздин суроолорго жооп бериңиз. Суроо бериңиз. Процедураны эмнеге келбейсиз? Сиздин тиешелүү тармакта жооп бериңиз суроолорго сиз. урматтуу кесиптештерим. Менин суроолорума жооп бериңиз. 5 секунд. Сиз айтыңызчы, Россияда канча жарандын укугу, шайлоо укугу сакталып атат? Канча пайыз? Ооба. Шайлоого катышуу укугунун канча пайызы сакталып атат? Урматтуу Адахан Кемсанбаевич, сиз дасыккан юрист катары билесиз. Сыртта жүргөн биздин ар бир жаран тең укуктуу. Ал 1 миллион киши топ болуп жашайбы, же бир канча мамлекеттерде 1 киши жашайбы? Значит, биз чет өлкөдө ошондой шарт түзүп аткан болсок, анда Зимбабведен баштап, значит, Аргентинага чейин бардык мамлекеттерге ошондой шайлоо участкасын ачып беришибиз керек. Ал бир жерде мындай көп экен деп туруп, бир жерде аз экен дегенде. Жок. Эдил мырза, жок. Эгерде шайлоочулардын саны 2000ден ашса, шайлоо участкасы түзүлөт. Шайлоо кодекси боюнча. Ал жерде 5, 10, 20, 30, 40 миң болуп, анда эмес. Кеп мыйзам жөнүндө кетип баратат. Жакында эле кечээ өткөндө биз Тонга королевствосу менен түзбөдүкпү, экономикалык кызматташууну. Ал жерде бир кыргыз өмүрүндө барган эмес, барышы да мүмкүн эмес ал жака. Мен аны айткан жокмун. Мына Россияда 1,63,000 кыргыз жараны жашаган жерде канча пайыз конституциялык укугу сакталды? Урматтуу Адахан Кемсанбаевич, сиз мага суроолорду берип атасыз. Бул жоопторун сиз жакшы билесиз, анткени көп жылдан бою сиз иштеп келатасыз. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу төрага, биздин өкмөткө тарабын айтып атасыз, биз ушинтип эле көбөйтүп атабыз, чыгарып атабыз. Жок, мен дагы бир жолу тактоо үчүн айтып коеюн. Азыркы президенттин тапшырмасы боюнча тескери ушул жерде биздин иш орундары ачылып атат. Анан шарттар көбөйтүлүп, жанагындай ыңгайлуу, жакшы, жумшак шарттар. Эми жаштарыбызга азыр биз жаш мамлекет экенбиз. Жылына эмгек рыногуна 180 миң бала чыгып атат. Бул өнүккөн мамлекеттер үчүн дагы бир проблема болушу мүмкүн. Ошондуктан ал сөздөрүңүзгө биз ал өзүңүздө, бирок урматтуу Адахан Кемсанбаевич, мына кечээ күнү, өткөн бир канча күн мурун сиздин партияңыздын жооптуу бир мүчөсү биздин мамлекеттин бүтүндүгүнө, керек болсо мамлекеттүүлүгүнө шек келтирилген бир сөздөрдү айтып атат. Эдил мырза, мындайда төө десе б дегениңерди токтотуп койчу элдин айын. Мен сизден сурап атам, конституциялык укук канчалык пайыз сакталып атат деп. Ошондуктан биринчи башка мамлекетте жүргөн укуктар боюнча мен айтып коеюн, бул конституциябызга, биздин бүтүндүгүбүзгө шек келтирилген бир маселе болуп атат. Ошондуктан мен расмий түрдө министрлер кабинетинин атынан сизден талап кылам, сиздин партияңыз расмий түрдө ал мүчөңүздүн сөзүнөн өзүңүз дистанция Эдил Жолдобаевич, сизге суроо берилди. Эдил Жолдобаевич, тартипке чакырам сизди. Сизге суроо берилди. Депутат сизге суроо берип атат. Сиз таптакыр башка маселеге өтүп атасыз. Конкрет түрдө эми шайлоочулардын укугу боюнча жооп берип койсоңуз. Бардыгы мыйзамдын чегинде болушу керек, жана конституция толук так аткарылып атат. Урматтуу Адахан Кемсанбаевич, аны толук маалыматы бар. Анан өзгөчө өзү мыйзам чыгаруучу катары сиздин өзүңүздүн колуңузда кандайдыр бир сунуштарыңыз болсо, биз дайым даярбыз. Бирок
бир эле мамлекетке көз каранды болбостон, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сизден биз суранабыз дагы, чакырабыз, сизден талап кылабыз, жалпы Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн, сиз бүтүндүк деген партиянын өкүлүсүз. Ошондуктан биздин бүтүндүгүбүзгө, эгемендүүлүгүбүзгө, суверендүүлүгүбүзгө, көз карандысыбызга шек келтирүүнү токтотуңуз. Эжил Жылбаевич, сиз конституция сыйлап атасызбы? Бул башка бийликтин бултагы. Сиз азыр көзөмөл функцияны алкаганда өкмөттүн өкүлү катары сиз бияка келип баяндама жасашыңыз керек, маалымат берип коюшуңуз керек. Бул эмне деген? Сиз башка вообще маселеге өтүп атасыз. Сизге депутат азыр суроо берип атат. Сиз жооп беретинде маалымат берип коесузбу? Анан кийин уже башка жерге чыгып ошол жакта сүйлөшсөңөр болот. Туурабы? Канча пайыз кыргыз жаранын конституциялык укугу сакталып атат? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биз азыр Кыргыз Республикасы жөнүндө сүйлөшүп атабызбы, же сиз кайсы мамлекет жөнүндө сүйлөп атасыз? Түшүнүгү бирдеме анын бул өзү. Мен кыргызча жооп. Эмедечи 7000 адам катышыптыр да 28 ноябрда Россия Федерациясы боюнча 59 000 шайлоо укугуна ээ. Калган жүздөгөн 100 000 эмнеге катышпай калды деген суроону берип атат. Мен жалпак дыйканча берейин сизге. Жооп берип коюңузчу, түшүнүп калсаңыз. Калгандары эмнеге катышпай калды? Каттоого турган шайлоочу шайлоого катышат. А ким каттайт аны? Шайлоо комиссиялары каттайт. Кантип каттайт? Ошол шайлоочу значит кайрылса ошону каттайт да. Кайрылып катталбай аткандарды эмне кылыш керек? Ал шайлоочунун эрки. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз билесиз, биздин Кыргызстаныбызда, мына Бишкегибизде, Ошубузда канча пайыз адам шайлоого катышып атат. Бул тилекке каршы ошондо көрүнүш. Кайран. Адахан Кимсанбаевич, биякта